Азыр адабий окуу сабагы. Бүгүн 29 апрель. Саламатсыңар балдар. Ден соолуңар жакшыбы? Азыркы кырдаалга байланыштуу колдоруңар тез-тез самындап жууп тургула. Гигиена эрежелерин так сактагыла. Балдар, баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Мактанчаак дегенде кандай түшүнөсүңөр? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Мисалы, көчөдө көп бала топ ойноп жүрөт. Бирөөсү жакшы ойноп, экинчи балага келип, сен мендей ойной албайсың десе, ал мактанган болот. Анда эмесе силерге табышмак айтам. Кызыл селде молдо бар. Таңдан азан чакырат. Кыя баспайдан көрсө, ошол замат катырат. Ойлонгула балдар. Бул короз экен, туура таптыңар балдар. Короз башында кызыл тилмек таажысы болот. Тумшугу астында кызыл сөйкөсү болот. Канаттары кыска. Короздун артында узун айсымал жүндөрү болот. Мактанчак короз бүгүнкү темабыз. Балдар, биздин бүгүнкү максатыбыз ырды көркөм, шаар окуу менен бирге корозго мүнөздөмө беребиз. Ырды түшүнүү менен бирге сөз байлыгыбызды ашырабыз. Мактанчактык жаман адат экенин билип алабыз. Мактанчак короз. Какылап короз канатын кабарлайт таңдын атканын. Унутуп коюп окууну, уят го уктап жатканы. Актан да чочуп ойгонду, ал окуусун ойлоду. Алкап жатты ичинде, аны ойготкон корозду. Ойготтум деп актанды, койкоңдоп короз мактанды. Короздор менен чокушуп, мойнунда жүнү аз калды. Балдар, силерге суроо берем. Ырда актан корозго эмне үчүн рахмат айтып жатат? Короз мактанам деп кандай абалга түштү? Мактануунун пайдасы кандай болот экен? Ушул суроолорго жооп айтасыңар балдар. Короз кандай канаттуу? Жапайыбы же үй канаттуусубу? Ошол суроолорго жооп таап, ойлонуп туруп туура тапкыла. Анан мага айтып бересиңер. Саламатта болгула балдар.